саясатка дагы айландырып алсак да ушул коронавирус негизи умрадан келгендерден жуктуу деген бир маалымат дагы деле айтып бир кандайдыр бир ушул динди кармагандарга бир көз жабуу максатында дагы болуп аткан жокпу? Биринчи суроо бериш керекпиз да, кайсыл жактан чыкты, пайда болгон жагы карап. Сауд Арабиясынан чыккан жок, биринчиден Саудиядан. Бул Кытайдан чыккан баардыгы белгилүү, жакшы билишет. Биринчиден, экинчиден жалаң эле ушул Саудиядан таркаган жок. Бүт дүйнөгө Европа, Америка, ошол мезгилде Кытай менен Кореяда эң пик болбоду ошол мезгилдерде. Ошол жактардан эгер ошондой таянсак, мусулмандар аз өлкөлөрдө көп болот. Биз умрадан келген, жана дааваттан келгендерге таңуулаганыбыз менин оюмча бир аз аша чапкандык болот. Кайсыл жакта келбесин, кайсыл жактан бул илдет келбесин, биздин жарандар аларды биз дарылап, аларга биз шарт түзүп, аларды биз жибербей, тескерисинен алардын духун көтөрүп дарылаганга биз мамлекет катары биз милдеттүүбүз. Ошондуктан жанагындай ашыкча ал жактан келди, бул жактан келди, бул оору эч кандай расасына карабайт, дин тутумуна карабайт, жашкарысына карабайт, кайсыл жактан экенине карабайт. Бул оору ушундай илдет, көзгө көрүнбөгөн. Бул дагы бир жараткандын сыноосу. Ошондуктан бир жака таңуулаганыбыз менин оюмча бир ашыкча болуп калат.